көчүп кетүүнү ойлонгон эмесмин. Себеп дегенде азыркы учурда биз студентпиз. Бизде окуудан башка маселе болбош керек да. Көчүп кетүү окуудан кийин дагы, окууну бүтүргөндөн кийин дагы ойлонсо болот. Кыргызстан биздин мекенибиз. Эмнеге көчүп кетишибиз керек? Башка өлкөдө жашоо планыңыз жок азыр, э? Жок. Жашоо шарты негизи өзүбүз эле оңдосок болот. Эгерде ушунчалык эле мындай оор жашоодо эле кетип калуу, таштап кетүү менин оюмча акылга сыйбаган иш. Баарына эле белгилүү мына заработка жакшылап акча табуу эле максатында иштеп кетейин деген ойлор бар болчу. Мындай ойлор деле болгон эмес. Биз азыр студентпиз, эми көрөбүз. Окууну бүткөндө балким жумуш таап калып иштеп калсак, андай деле ойлор жок пока что. Кыргызстандан эмнеге көчөм? Кыргызстан өз мекенибиз болгондон кийин. Кыргызстаныбыз эле жакшы. Эч кандай пландар жок, э? Жок, башка жак жаккан жок. Ойлонуп көргөм. Биякта мындай эме акча табыш кыйын, тиякта оңой да, жеңил жашап кетесиң. Мисалы кайсыл мамлекетке көчүп? Америка. Ой, көчүп кетүү жөнүндө ой болгон албетте, анткени азыркы учурда биздин кесибибиз переводчик болгонуна байланыштуу. Тил үйрөнүп, азыркы учурда тил үйрөнсөң бар бүт жерге кете аласың да эми. Мындай жумуш табуу оңой, мындай өнүккөн мамлекетте жашагысы келгендер азыр көп болсо керек, баары эле ошентип. Кыргызстандан көчүп кетүү тууралуу негизи ойлор болгон, баягы чемоданное настроение деп коет го, ошондой орустардай болуп айткандай да. Бирок баары эми биз калышыбыз керек бул жакта. Анткени чет өлкөгө көп болсо 10 жыл, эң максимум 15 жыл. Ал жакка иш ачсаң деле бул жакка келесиң да. Анан бул жакта азыр мурдагыдай болбой кичине эми үмүттөр бар. Анткени бийлик өзү чабал болгону менен ошо частная сфера, ал өзүн өзү кинтигин кесип жүрөт да. Анан бул жакта эле өнүгөрүнө, ошол элди ошо жеке ишкерлер өнүктүрөрүнө өлкөнү көзүбүз жетет. Ошон үчүн бул жакта эле мен калам деп ойлойм да. Мындай азырынча көчүп кетүү боюнча такыр оюм жок. Оюм ал жакта экономика күчтүү элдер башкача деген Стамбулгачы. Стамбулга, э? Стамбулга. Элдер башкача, экономика күчтүү, иш да көп, зарплаталар өйдөрөөк деген жогорураак. Ошон үчүн Өзүмдү ушул жерде бактылуу сезем, балдарым жанымда, жумушум бар. Поэтому бир жака барам деп деле ойлогон жокмун. Эс алганы гана барбасам, жашаганы навряд ли. Если честно, да. Последними событиями как бы в стране плачевно цены растут, и как-то очень грустно после этого. Хочется, конечно, куда-нибудь приехать, да, для будущих детей. Мы как бы пока дали заявку на грин-карту, если повезет, конечно.